Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalının katалуучулары. 9 may 2022 жыл Ошо буласы Өзгөн району Алга айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү Актилектин тайлары бар экен. Ошол тайлардан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр 2 тайды көрсөтөбүз, Актилек. Азыр биринчи тайыбыз даяр болуп чыкты. Эми бул биринчи тайыбыздан сиздерге кыскача маалымат берип сурай берели. Актилек өзү айтып берсин, бул баралалар кандай болду, кайсыл жактан келди, тагыраагын сурасак. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, андача. Жакшы, рахмат, өзүң. Иштериң жакшыбы? Жакшы. Жагың тайлар келип калыптыр. Бул кайсыл жактан келди? Бул шектен келди мага. Порода кандай экен? Смешный, аралаш болду. Смешный экен, жашы канчада экен бул? Майга 1 жашар деп алдым. Майга 1 жашарды, Бой канча чыгып калат көзчөн эме? 1,50 өйдөрөк. 1,50 өйдөрөк, Ден соолуктары жакшыбы, ичип жегендери? Өзүнүн алып жүргөндөрү кандай болот атат? Бар жогу жакшы экен, тайдын эч жери тайы жок. Жебичи жакшы, күлүк жылкы. Жакшы. Бир чекерак тарсаң бир көрөлү жакындан жакшылап биздин көрүүчүлөргө мындай каак каштарынан жакшылап көрсөтөлү. Ошол жерден карап турсаң кыймылдатпайлы. Жакындан бир көрүп алайлы. Но оң көзүндөгү эмне болгон экен? Билбейм, ака ушундай чоколайга окшоп бирдеке турат го. Мындай коркунуч жокпу бул? Одан эчтеке болбойт. Жаныбар кабактарында көрүнүп турат, жакшы өспүрүмдөрдүн бири экен. Урган окшойт, жерден сириптир да. Көкүрөктөрдөн көрсөңүздөр болот. Туяктары таза эле көрүнөт, Таза. Мына тырнактары өсүп калып турган тайда. Бирок тик туяктан десек болот экен, Ооба. Кичине өсүп калды, чоң чыкпайшы. Сорларынан да көрсөңүздөр болот. Бир-эки бастырайлычы, баскандарынан көрөлү. Өзүң абайлы. Бери карай бер. Басыштары жакшы экен. Жакшы нерсе, жакшы тарбия кылса, демек жакшы ат болгудай, Актилек. Жаш така бул. Бирок мындай мүчөлөрү жакшы экен, өзү суагайынан келген, моюндары узун көрүнүп турат. Эми келечекте жакшы ат болот деген ишеничтебиз, жакшы тарбия берсе. Ооба, Кудай кааласа. Жакшы ат берет. Эми бунун баасын айтайлычы, баасын канча дейсиң? Бунун баасы ака $1,800 койдум. $1,800. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот, ками бар да эми. Айтылган бага сатылбайт, эми сүйлөшүүлөр болот. Сомго канча болуп калат ошондо? 150 000 тегере болуп калат. 150 000 тегереге. 150 000 сом. Демек, айтылыш баасы, урматтуу көрүүчүлөр, андыктан экранда номерлерге чалып, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Биринчи тайыбыз болду, эми кийинкисин көрөлү. Кийинки тай менче жакшы тайлардын бири экен. Азыр көргөндө алдыда сиздер менен чогуу көрөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кийинкисин алып чыга беребиз, Муну эми экинчи тайыбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Муналар өтүп жатат, мына өтүп кетсин. Ачанана. Өтө зор тайлардын бири экен. Кочкор тумшук деп издегендер мына көргүлө эми ушул тайды. Актилек бунун жашынан сурайынчы, жашы канчада азыр? Бул ака былтыр февралда туулган тай экен. Ошондо кандай болуп калат? 1 жаш 3 ай бул. 1 жашар 3 ай, Ооба. Тишини ham көрсүн аканан. Күздө туулат, жазда туулат дегендер мына ака тишини көргүлө, ким билгендер. Ким билсе көрсө болот, Негизи түү кайсыл жактык экен, кандай аттардын уруктарынан болду экен? Бул Сапандан келди. Карабайыр менен Сылас аралаш деди. Эми мен деле ошо Карабайырга окшоттум, бирок өтө сыймай келишкен. Bunun boyu kança çıkıp kaldı day? Boyu hatta 1.63'e çıktı.
Bunu benci. 1.63 ha? Жануар бул дагы узун нерсе экен, э? Ооба, узун. Бул ака иш кетип калды, эме кылыпчы, көккө чыгарыпчы. Көккө койгонук мен. Көккө койгонуку да. Курсак башканда нормаль кайра формага келип калат. Дагы жооноргон болсо, э? Ооба. Азыр эми бул жаш нерсе. Сөөктөрүн бузуп чоңойгон болсо өтө сындуу аттардын бири болуп чыккыдай. Мындайды эртерээк алып тарбия кылган жакшы болуш керек, э? Ооба ака. Өзбекстандагылар сурап атты да, сатпай тур депчи. Анан эми клиентке сата берем деп эле чыгардым. Эми сенде иш ошол да, э? Ишим ошол ака. Бирөөнү күткөнгө бир аз мүмкүнчүлүк болбой калса керек. Жакшы. Ден соолуктары ичип жегендер кандай болуп атат бул? Мощный ака, ошо көккө чыкканга кичине курсак тартып турат, ошол эле. Санын чыгарып, көккө тойгозуп койсо. Жакшы нерсе. Жемдеп да. Башты караң, башы башкача да. Өзүн алып жүргөндөрү өтө жакшы экен, мына көрүп турасыздар. Эми бир-эки бастырып коелу, баскандарынан көрөйүчү. Туяктарынан көрүңүздөр кандай басып жатат. Анткени алыста көрүүчүлөр бар, балким видеодон көрүп байкагандар да болот. Ошолор үчүн дагы жакшылап көрсөткөнгө аракет кылабыз. Азыр буну миңге кылып үйрөттүңөр же үйрөтүл элекпи? Үйрөтүш керек. Үйрөтүш керек, э? Азырынча миңге боло элек. Жакшы экен. Эми жакындан бир көрсөтүп коелучу биздин көрүүчүлөргө мындай. Кабак баштарынан кочкор тумшук сындар өтө жакшы көрүнүп турат, мына көрүп турасыздар. Эми бунун айыбы эмнеде? Эч жерде айыбы жок, ушу багыш керек, минип топташ керек. Эч кандай айыбы жок. Багып, таптап, тарбия кылып, арык болгон эми жакшы да. Тарбия берип, ат кылып минсе өтө жакшы аттардын бири болду да. Эми алдыда кимге колуна түшөт, ким алып калат. Эми ошол кишиге балык деп айтабыз. Эми бунун баасына өтөлүчү, баасын канча дейсиз Актилек? Буну жакшылап пулга алгам. Ошого $5000 коюптам. Долларга 5000 атасың. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот, бирок тай өтө күчтүү тай да. Неге мынча мындай дегендер болушу мүмкүн. Тайга карап айтып атам. Алгандар күйбөйбү? Алган адам ыраазы эле болот да. Бирок жооштугу жоош керек, мындай жанына барганда деле. Жетеге арканга жоош, арканда турган. Мына аркадагы бир путу бар. Бир туягын аркан кыйып койгон да. Демек арканда деле турган аттардын бири экен мына. Ооба, кече эле келди. Болсо бир аптада курсагын чыгарып жакшыраак болот деп айтчы. Кече келдик эчке болчу. Жакшы. Мына арт жактарынан да көрсөңүздөр болот. Бою башы өтө жакшы экен. Баасын уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, $5000 коюлуп жатат. Албетте сүйлөшүүлөр болот. Жаккан болсо колдон чыгарбай алыңыздар. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта. Мисиркеч каналы биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.